Кушак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 4-июнь күнгө шейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Өлкөбүз ийгиликтүү өнүгүш үчүн жаштар адептүү жана ыймандуу, терең билимдүү, башка ой пикирлер менен көз караштарга сабырдуу болуп, өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш. Азыр болсо маалымдай турган алдыдагы кабарлар тууралуу учкай кеп салсам. Фортепианонун Кыргызстандагы устаты. Султан Раевдин Топон романы сахналаштырылды. Балдар аянтчасы ынтымактын символу. Классикалык музыкалардын керемет кайрыктары, уккулуктуу ноталары, рояль, пианино, фортепианонун жардамы менен кол жүрөт. Фортепианонун диапазону музыкада колдонулуучу үндөрдү көбүрөөк 8 октавада камтыйт. Фортепианонун Кыргызстандагы чебер устаты чыгармачылык кечесинде шакирттери менен сыймыктанып турду. Калган сөз Гүлбар Камчыбекованын материалында. Таланттын өзүнүн учкуну, төпкү башаты бул табышмак бойдон жашап келет. Илгертеден бери эле таланттын кайдан келири, кандай өнүгөрүн эч ким алдын алып же болжоп бере албайт. Ошон үчүн тубасы өзүңдөгү болгон талантты ар тарабынан гүлдөтүү үчүн талбаган эмгек, бекем эрк керек. Ал эми Зайтуна Нарымбаева талантын көрсөтүү менен талбай эмгектенип, жан дүйнөсү каалаган кесипти аркалап, студенттердин ийгилигине шам жагып, жол көрсөтүп, ар бир окуучунун талантын андан ары өркүндөтүүгө өөлгө түсүп, алардын көөдөнүндөгү чыгармачылык деген отун жандандырып келет. Биздин улуттук консерваториябызда бир өзгөчө кече болуп атат. Бул кечени өткөрүп аткан өзүнүн концерти деп айтсак болот, бирок анын окуучулары уюштурган. Бул Зайтуна Нарымбаева деген атактуу биздин пианист кызыбыз бар. Аял кишинин атын айтпайт, бирок 60 жашка ары бери карагыча келип калган экен. Кече эле Москвада биз чогуу окуп аткан кезибиз болчу. Бүгүн минтип жакшы аттуу баштуу мугалимдерден болуп калды. Бул Зайтуна Нарымбаева жалаң эле бул аткаруучулук менен чектелбестен бул эң чоң педагог десек да болот. Мугалимдик кесипти тиги кичинекейинде деле абдан жакшы көрүп, ошого кызыгып жүрчү. Эл алдына чыгып пианистка катары тиги Прибалтикадан баштап Владивостокко чейин, ал эле эмес тиги Париж, Лондондо дагы өзүнүн өнөрлөрүн көрсөткөн кызыбыз. Мынакей бүгүнкү күнү биздин көзгө басар эң чоң педагогторубуздан, анын тарбиялаган таланттуу балдары, кыздары бүгүнкү күнү Кыргызстандын төгөрөгүнүн төрт бурчунда, жалаң эле бул Кыргызстанда эмес, мына Казакстанда, тетиги чет мамлекеттерде өздөрүнүн өнөрүн өрчүтүп, өркүндөтүп жүрүшөт. Зайтуна Нарымбаеванын 60 жылдыгы Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда салтанаттуу белгиленип жатканы бул шакирттеринин эмгеги десек да болот. Бүгүн мен үзгүлтүксүз сюрприздерге чөгүлүүдөмүн. Балдар дагы өздөрүн татыктуу көрсөтө алышты. Абдан көп көрөрмандар болуп, ар бир чыгарманы жылуу кабыл алып жаткандары кубандырды. Өзгөчө окуучуларымдын күтүүсүз белегин белгилей кетсем, алар Чайковскийдин ортосунда өздөрү менен чогуу ырдын коштоосунда мени сахнага чыгаргандыгы болду. Айтор бир четинен сыймыктанып, бир четинен кубанып турам. Бул менин эсимде калган өзгөчө кереметтүү күн десем туура болот.
Алгачкы концертте Гүлшанын жөнүнөн айтканда биз ыр жаздык, атайын Зайтуна Зинага айрынап, многое лето деген Зайтуна Зина сюрприз кылып, концерт менен ырдадык. Зайтуна Зина абдан кубанды. Искусствонун кайсыл гана түрү болбосун, музыка болууга аракет кылат деп залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай. Концертте жаңырган чыгармалар өзүнчө бир керемет ааламга жетелеп, көрөрмандарга жан дүйнө рахатын тартуулады. Гүлбар Камчыбекова, Курманбек Шашынбеков, Дарыгүл Бакытбек кызы, маданият жаңылыктары. Театр көшөгөсү улам жаңы окуялар менен ачылып турат. Анткени бири-бирине окшоп да, окшобой да турган тагдырлар сахнанын дүйнөсү. Султан Раевдин чыгармасы сахналаштырылып, анын бет ачарын тартуулады. Айтмакчы, Топон романы 2017-жылы Швецияда эл аралык адабий сынакта баш байгеге ээ болгон. Ар бир улуттун улуулугун өзгөлөрдөн айырып, ажырымдап, обочолонтуп турган маданияттын негизги өзөгү болгон искусство тармагын айтууга болот. Искусство бул сүрөт, музыка, театр, кино, опера, балет жана башка бир нече негизги түрлөрдү камтыган. Ал эми анын ичинде театр тармагынын ордун өзүнчө алып карасак айтып бүтпөс сөз. Ал эми учурма мамлекеттик жаштар театры Султан Раевдин Топон романынын негизинде жазылган спектаклде көрүүчүлөрдүн назарына тартуулашты. Мына мен адам болгонума, адамдык көкүрөгүмө, жан касиетиме сыймыктанам. Мен силерден айырмаланып адаммын. Чыныгы адаммын. Аны үчүн өлүмгө миң ирет башым кайыл. Жасалмадам жаратуу, эч бир ыйманга жатпаган, туура келбеген амаралдуу көрүнүш. Эмнеге жасалмадам жаратуу амаралдуу? Султан Акимовичтин бул чыгармасына роман жаңы жазылган деле. Жалпы журтубузга жарыялана баштаганда эле окуп чыгып, Султан Акимовичтин өзүнө айттым элем да, бул романыңызды биз сахналаштыралы, бизге уруксат бериңиз деп, ошондо эле уруксатын алган болчумун да. Ошондон көпкө ойлонуп, баягы чыгарманы кайра окуп, романды абдан көлөмдүү чыгарма, өтө оор чыгарма, анан ушуну кандай жол менен сахнага алып чыгабыз, сахнанын тилине салабыз деген ой менен жүрүп отуруп, аны инсценировкалап өзүм, анан театрга, балдарга, артисттерге окуп, баягы жалпы коллективде кабыл алынып, анан сахналаштырганга кириштик да. Топон суу каптаса ал жүрөктөн башталат деген сөзгө улай. Бул чыгармада айтыла турчу ойдун түпкүрүндөгү мааниси адамзат баласынын жашоосундагы көйгөйлүү маселеге айланган ыйман, ынсаптуулуктун оорду чет-четинен кемиктелип отуруп бөксөрүп бара жаткандыгын баяндайт. Кудай бар. Кудай бар. Ишенгенге айт. Кудай жокты. Кара башыңды кудусура. Булар баары Кудайын тааныбаган динбезерлер. Sen ишенген Кудайың болсо, момунтип асып калат белең. Кудай жокты, Кудайды, жокты. Бул дүйнөнү адамдын акыл эси гана сактап турат. Кудайдан берилген жашоо мыйзамы ушундай. Роман чыкканда уже 3-4 жыл болуп калды. Анан башка тилдерге да которулду. Бул негизи Топон романында бүгүнкү адамзаттын ыймандык маселеси, ыйман проблемасы, ошондой эле бүгүнкү замандагы эң бир орчундуу маселе ошо адамдын жан дүйнөсү жөнүндөгү спектаклде 2017 жылы Швецияда болгон бүткүл эл аралык адабий конкурста гран-прини жеңип алган романда. Ошонун негизинде биринчи жолу ушул кыргыз сахнасында, кыргыз театрында, учур театрында бул спектакль коюлуп атат. Бул спектаклде көргөн көрүүчүнүн акылында төңкөрүш башталып, адамзат баласынын жашоодогу оордун эске салары, аны менен биргеликте жашоодогу оордун таанып билүүсүнө өбөлгө түзүп берет. Мына ошол спектаклде башкы каарман болгон дин адамы Кхенин ролун жараткан Жакшылык Кубатов жогорудагыларга токтолуп өттү. Бул чыгарманы жалпы учур театры алып тандап атканда эле өтө глобалдуу, өтө көйгөйлүү тема экенин окуганбыз читкадан, читка учурунда эле. Султан Акимович болсо, бул өтө адамдын көкүрөгүндөгү нерсени алып чыкканда бул Топонго. Анан бул роль жаратыш мен үчүн өтө кыйынга турду. Негизи
терс карманды ойноп коюш оңой. Вот оң карманды чыгарыш өтө кыйын нерсе да. Оң болуп туура болуп турса дагы акташ кыйын да адамдычы, негизи эле жакшы адамды. Анан болгон аракетимди жумшап ойногонго аракет кылдым. Кудай буйрса жакшы эле болду менин оюмча. Жашоонун азыркы глобалдуу маселесин чагылдырган романдын спектакль болуп көрүүчүлөргө тартууланышы жөн жеринен эмес. Бул адамзат баласынын жашоодогу оордун таанып билүүгө жана ыйман, ынсап, адеп ахлактуулуктун жогорулатуусуна шарт түзүп, бийиктикке умтултат. Албетте мындай оор чыгарма, татаал чыгарма иштеш өтө кыйын болду. Ал жерде баягы романда мындай көп сөз менен көп жазылат да, сахна тилин алып чыкканда бул башка да кичине оорчулук болду. Албетте ошонун баарын тууралап сахна тилине салып алып келип, анан мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, адамча жашайлы. Адамдык касиетибизди, адамдык сапатыбызды жоготпойлу деген теманы коебуз. Эржигит Тилекбек уулу, Эрбол Дүйшөнкулов, Айсыр Кагадырова, маданият жаңылыктары. Балдарды жекеле тарбия берүүчү объект катары көрө бербестен, алардын таза дүйнөсүнөн үйрөнө турган нерселер бар экенин эстен чыгарбасак. Айрыкча оюнкырак балдар үчүн ачык асман алдында атай аянтча куруп берүү аларды бекемдостукка, көпчүлүк менен ынтымактуу болгонго үйрөтөт. Бул тууралуу Эржигит Тилекбек уулу айтып берет. Балалыктын жаркын жашоосу, балдай таттуу баяу күлкүсү биздин келечегибиздин, турмушубуздун чоң табылгасы, биздин көөнөрбөс алп уңгубуз. Жарыктыкка келген ар бир наристе бактылуу балалыктын доорун сүрүүсү шарт. Андыктан ичинде кири жок, аруу дүйнөгө бай келген жаш өспүрүмдөрдүн жашоосуна жакшы көзүрмемдерди тартуулоого бел байлап, Нурбалдар аянтчасын Ат баш айылынын айыл өкмөтүнүн демилгеси астында жасалып ачылышы болуп өттү. Бүгүнкү иш-чарага ушул биз элдин суроосу менен, элдин талабы менен ушул жерге ушул бир балдар аянтчасын курайлы деп ушул айыл өкмөтүнүн депутаттардын сессиясында карап ушул жерге жер чечип бердик эле. Анан бүгүнкү күндө мына могу бюджеттен анча-мынча акча карап ушул жерге балдар аянтчасын курсак деп, бул жерде айыл тургунун, ушул жерде демилгечилер бар. Ушул демилгечи топтор менен чогуу бүгүнкү күндө Кудай буйрса мынакей балдар аянтчасын ачып отурабыз. Мындан ары Кудай буйрса бул менен токтобостон бул жерди дагы көрктөндүрүп, бул жерге дагы койчу балдар ойной турган оюнчуктарын кое турганга эмебиз бар. Кудай буйрса аны кийинки эме менен карайбыз эми. Оюн аянтчасын курууга 20 күндөй убакыт сарпталып, айрым жумуштарында жергиликтүү элдердин ашар катарында келип, колдоо көрсөтүүсү менен бүткөрүлүп ачылып жатат. Ал эми балдар аянтчасынын ачылышы башка иш-чараларда эле ыр бийлер менен коштолуп, жаш өспүрүмдөр кубануу менен ойноп жатышты. Бул да болсо биринчи күн балдардын майрамына карата баалуу белектердин катарын толукташы талашсыз. Бул жерде 80 сотый аянты. Бул жерге калтырдык бир 20 сотый жер, 20-30 сотый жер. Келечекте футбольный поля, мини футбольный поля куралы деп буга дагы инвестиция тартып, ошо тартуунун үстүндө иштеп атабыз. Бала акчабыз бар, 230 орунду балдар ошол жерге барып тарбияланышат. Бул аянтча айылдын жаш өспүрүмдөрүнүн кубанычына чексиз кубаныч тартуулады. Анткени бул учурга чейин такыр шарты жок, ал турсун аянтчанын өзүн дагы көрүүгө мүмкүн эмес эле. Ал эми мына мынтип айыл өкмөтүнүн демилгесинин астында айыл жашоочулар үчүн жакшы маанай тартуулап, жакшы шанды алып келип отурат. Бул жерге биз мурда токтом чыгардык, анан айылдын эли неме кылып атат, өздөрү демилге көтөрүп, өздөрү акчаларын чогултушуп, спонсорлор чыкты. Ошол спонсорлордун эсебинен курулуп атат. Анан бизде анча-мынча каражат анча-мынча салымыбыз бар, Кудай буйрса. Ошо биз балдарга жакшы болсун деп эле атабыз да. Кол чалып коюңуздар. 80-й
Бала жылмайса, аалам жылмайт деп айтылгандай, келечек ээлеринин азыркы жана эртеңки жашоосу биздин колдообуздан көз каранды экендигин белгилеп айтууга болот. Канткен менен да өлкөнүн эртеңки келечеги жаштардын колунда. Бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар, балдар бакчага алып барганга, бирөөндө жок. Ушу балдар ар кайсы жерде ойнобой, балдарга ушул көңүл бөлүнүп, бир жерде ойноп, кичине кругозорду, сүп бири көрүп, ушундай ушул балдар үчүн кылган аракеттин негизи да. Мөрөм жергемдеги, мөрө жергемде, тасыңданды таштайлы, тойго келгенде, ырсынамын барыңа, жашыңа, карыңа, ырсыз жашоо. Эржигит Тилекбек уулу, Жыргал Сыранчы уулу, Айсырга Кадырова, маданият жаңылыктары. Жашоодо убакыт ченемдин бардыгы бирдей. Бирок адам баласынын пайдасы үчүн бир топ убакыт ченемдер такталган. Анын бири Рамазан айынын касиеттери жана жакшылык кылуу парзы. Орозоңуздар кабыл болсун. Эртеңки айтыңыздар маарек болсун.